Бүгүн мектептерде биринчи коңгуроо кагылып, жаңы окуу жылы башталды. Бишкек шаарындагы номер 93 орто мектептин короосу таң эрте шаңга бөлөнүп, майрамдык маанайга толуп турду. Мында өзгөчө жаңадан мектеп босогосун аттап, биринчи класска окуй турган уул кыздардын жетелеген ата-энелердин өзгөчө толкундоолору сезилет. Билим күнүнө арналган мектеп жыйынында жетекчиликте чыгып сүйлөгөн ата-энелердин өкүлү да мугалимдер менен окуучуларга жаркын келечек менен ийгиликтерди каалашты. Бүгүн ушу 1-сентябрь билим күнү менен баарыңыздарды куттуктайм. Мугалимдерге işlerine ilgili, dен соолук, күч-кубат, окуучулар сиздер сыймыктанган, биз сыймыктанган, жакшы окуучулардан болуп чоңое берсин. Концерттик программа менен коштолгон мектептеги иш-чара өзгөчө шаң менен өттү. Мында символикалуу болгон биринчи класстар үчүн биринчи коңгуроо кагылып, билим эшиги ачылды. Жаңы окуу жылына окуу мекемеси толук даяр, класстар таза жана кооз. Алгачкы тарбиялык сааттар биринчи класстар үчүн мен мектепке барам, билимдин генчи деп аталса, экинчи, төртүнчү класстар үчүн менин сүйүктүү мектебим, менин гүлдөгөн мекеним деген темада болду. Айта кетсек, быйылкы окуу жылынан тарта алтын казык программасынын алкагында мектептерде 12 жылдык окуу программасы ишке кирди. Жаңы билим берүү стандарттары бекитилип, мугалимдерге атайын тренингтер өткөрүлүп, алар жаңы талап жана китептер менен билим берүүгө даяр. Биздин мектеп бүгүнкү күндө 100дөн ашык мугалим эмгектенет. Бүгүнкү күнү 2000 окуучу менен ачылып атабыз. Биринчи, экинчи класстарды 11 класс комплект кабыл алдык. Мугалимдердин баары окутуудан өтүштү. Бүгүнкү күндө толугу менен 12 жылга даяр болуп, мектебибизди ачып, окуучуларды күтүп алып жатабыз. Агартуу министрлигинен билдиришкендей, жалпысынан өлкөдө 2384 мектеп бар. Аларда 1,5 миллиондон ашык бала окуп, окуучуларга 93 миңден ашык мугалим сабак берет. Ал эми бүгүн 207 миңге жакын бала биринчи жана экинчи класска барды. Каныбек Темиров, Евразия бүгүн.